Ey, baş bergelde çıraqqa çağırып. Барсаң қайра, кетірет қайра сені шақырады. Мен айттым. Oyuncu емес, biz sağ арағында мен мыйзам жақсы білемін деп. Азаттык радиосунун көрөрмандары, бул жакта митингдин талаптары ушул негизи Садыр Жапаровду бошотуу жана ошондой эле аларды актап берүү боюнча айтып жатышат. Андан сырткары ушул бул жакка белгилүү адамдардан экс депутат Каныбек Осмоналиев, экс депутат Жылыскан Жолдошова келди. Жылыскан Жолдошова келип, ал президентке ушул бийлик өкүлдөрүнө президентке кайрылуу тапшыргасын айтып өттү. Азыр болсо ошол ар аймактардан келгендер сүйлөп, Садыр Жапаровдун негизгиси ушул Садыр Жапаровдун маселесин мыйзам чегинде чагым калтырбай тартипти коргоп талап кылабыз деген пикирлерди айтып жатышат. Садыр Жапаров буга чейин митингдин алдында кайрылуу тараткан. Анда Садыр Жапаров өзүнүн боштондугун талап кылып митингге чыгуунун кажети жок экенин, экинчи мерте белгиленип жаткан митингде башка нукка бурулуп кетүү максатында атайын алдын ала чагымчылар дарыдаган тууралуу маалымат бар экенин белгилеп, талапкерлеринен митингге чыкпай коюуну дагы өтүнгөн болчу. Буну адвокаты Шарабин Токтосунов Азаттыкка билдирип, кат Жапаровдун өз колу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров культура маселеси менен байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү. Ал 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. Ал алгач ушул митингден кийин чет өлкөгө чыгып кеткен. 2017-жылы келгенде чек арадан кармалган. 2010-жылы саясатчынын ишин караган жогорку сот аны 10 жылга кескен. Саясатчы Садыр Жапаров жада абакка которууга жазасын өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотууга болбой турганын башкы прокуратура кайрылган. Себеби буга чейин Садыр Жапаровду бошотуу, ага президентке райым берүү сыяктуу маселелерди айтып турган болчу. Ушул башкы прокуратуранын маалыматына караганда, жазык жана жазык аткаруу кодекстеринин 2017-жылдагы редакциясына ылайык соттолгон Садыр Жапаровду жада абакка которуу же жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга болбойт. Жогоруда аталган кодекстерге жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотуу уюшкан топтун же кылмыштуу уюмдун курамында кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамга колдонулбайт жана уюшкан топтун же кылмыштуу уюмдун курамындагы кылмыш кылып соттолгондорго жада абакка которулбайт тургандыгы көрсөтүлгөн. Бул башкы прокуратура берген маалыматка ылайык 2010-жылы ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен райым сураган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн учуртулган декабрдагы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин айткан. Жапаров 2020-жылы 6 февралда тартип жада абакка которулушу керек экенин анын адвокаты Шарабин Токтосунов буга чейин айтып жүргөнү менен белгилүү. Жапаровду жада абакка которуу тууралуу ушу жазаткар мамлекет кызматынын чечими дагы жарыяланган. Анда адвокат аталган мекеменин мурдагы чечиминен баш тартып, мыйзамды туура эмес чечмелеп жатат деп сындаган болчу. Азыр болсо Садыр Жапаровдун ушул жакын каралыктагы экинчи митинги буга чейин ушул Горький паркында дагы Садыр Жапаровду бошотуу, президентке райым берүүнү сураган. Бүгүн болсо бул жерде жүздөгөн адамдар чогулуп, ошол Садыр Жапаровдун боштондугун талап кылып жатышат. Садыр Жапаров ал өзү абакта жатып, мындай алдын ала ушул бүгүнкү митингке дагы кайрылуу тараткан. Жогоруда айтып өткөн ал митингде ошол чагым уюштурууга аракет болуп жатат. Андыктан бардыгысын мыйзам чегинде чечилиши керек экенин кыйткан болчу. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели. Буга чейин бийлик ушул Садыр Жапаров боюнча президент гана пикирин билдирген. Ал дагы журналисттерге жооп берип жатып, ушул декабрдагы басма сөз жыйынында Жапаровдун райым берүү арызы каралып жатканын жана мыйзам чегинде чечилиши керек экенин сүйлөгөн болчу. Садыр Жапаров ушул 2017
жылы Қазақстан аркылуу чек арадан өтүп келатканда кармалган Садыр Жапаров менен кошо анын тарапташтары ондой тарапташы дагы кармалып, арасында соттолгондору да бар. Бирок жогорку сот жана 1-май айындык соттордо ушул Эмилбек Каптагаев, Ысык-Көл облусунун мурдагы губернатору барымтада алды делген Эмилбек Каптагаев барып, Эмилбек Каптагаев менен эч кандай дооматы жок экенин айткан болчу. Бул жакта азыр Садыр Жапаровдың не үшін біз мұны сұрайық, біз газа емеспі? Ай, біздің баламызды шығарып Қырғызстанға іштесін. Депутат болауы, жеп үйінде болауы, бізге қызмет қылсын Садыр Жапаров. Біз қиналып кеттік Лейнеге районы, Баткен районы, сілер білмейсіңер. Біз қиыншылықта жашап атамыз. Мұна біздің мұна заграницада тұрамыз ай. Депутаттар барады жаңағы, депутаттың ішін келіп бараттағы машинасын мініп алып, алтын машина мініп бізді қарабай өтіп кетеді. Тоқтылайды бізге. Алдан кейін Мақсат айының құйылды. Мақсат айына Разақов Абылғазиевтер бардай. Барбан Разақов не дейді? Емсіледі мінеге аңғазып береді дейді. Аңғазып не бізді көмей осы жерге. Осы жерде бір кіргенін айтты. Ай, ал енеңдің аңыны қас деді. Аңыны қасман енеңдің деді. Бар жүғандары қа деді. Разақов кешіп отырады. Мен закон жоқ па? Ona ödek adamdan akçağa satılan değil. Ben özüm böyle geldim çok durakını vay. 1700 lira. Ne üçün anı kamavay? Al kanday akçaydı. Ne al? Razak dazı sanma degen. Бул жакта ушул чыгып сүйлөгөндөрдүн жеке пикири айтылып жатат. Айрым ушул митингге чыгып сүйлөгөндөр эмоционалдуу бир сөздөрүн, пикирлерин билдирип жатат. Биз Азаттыктын угармандарына бул түз эфир экенин эскертип, бул чыгып сүйлөгөн адамдардын жеке пикири экенин эсиңиздерге сала кетебиз. Ал эми бул жерде айтылып, айыпталып жаткан, сындалып жаткан саясатчылар жана ошкошо аталгандарга Азаттык радиосу дайыма микрофон сунууга даяр экенин белгилей кетебиз. Ал эми бул жерде түз эфир болуп жаткандыктан ар бир Садыр Жапаровдун тарапташтары өзүнүн жеке гана пикирлерин айтып жатышканын эсиңиздерге сала кетейин. Садыр Жапаровду колдоо митинги саат 1-де башталган. Азыр бул жерде жүздөгөн адамдар чогулду. Жана ошондой эле коомдук тартип сактоочулары чекеде көз салып турушат. Андан сырткары Садыр Жапаровдун уюштуруучулары бул жерде өзлөрүнүн дагы коомдук тартибин сактоо үчүн атайын топ түзүлгөнүн айтып өтүштү. Эртең менен бир аз пикир келишпестиктер болуп, бирок ал жөнгө салынды тез эле. Эсиңиздерге кетели, Садыр Жапаров бул жогорку кеңештин мурдагы депутаты, кумтур маселеси боюнча өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон саясатчы. Ал 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык-Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымталган деп айыптын негизинде 2017-жылы чек арадан кирип келе жатканда кармалган. Ал ушул 2013-жылдагы окуялардан кийин чет өлкөдө жүрүп, сыртта өзүнүн бийликке болгон нааразычылыгын, саясий пикирлерин билдирип келип, анан Кыргызстанга келгенде кармалган. Аны менен кошо анын ондой жактоочусу да кармалган болчу. 2010-жылы саясатчынын ишин караган жогорку сот анын 10 жылга кескен. Азыр дагы сүйлөй тургандар абдан көп. Ошон үчүн мен 3 мүнөт сүйлөгөндөн кийин микрофонду алып коюшка аргасыз болом. Макулсуңарбы? Силердин колдооңор менен, себеби абдан көп болуп атат. Бул жакта уюштуруучулар сүйлөчүлөр абдан көп болуп атканын, андыктан регламентти орнотуп, аны 3 мүнөт деп белгиледи. Уюштуруучулар буга чейин ушул митингди мындай мөөнөтсүз дегендей кылышкан, бирок азыр мындай ачык уюштуруучулар митингдин акырында айта элек, бул митингдин талапта мындай кандай резолюциябы же бир жыйынтык кабыл алынабы, бирок Жылдызкан Жолдошова экс-депутат келип, ал өзү президентке Садыр Жапаровдун жактоочуларынын кайрылуусун колуна тапшырганын айтып өттү. Biz birinçiler Sadır Japarov uşul kumtörde götürüp çıkkanda, elder koldogon
Бирок Алмазбек Атамбаев аны куугунтуктаганда чет мамлекетке качып чыгып кеткенге мажбур болгон. Ошол жакта жүргөндө биринчилерден биз жаш балдар ошол Садыр Жапаровдун баардык иштерин, Кумтөрдөгү изилеген иштерин баарын изилдеп туруп, анан колдоого алып чыкканбыз биринчи жолу. Ошол жерден Бекенчил деген партияны түзүп, жаштар ошол Садыр Жапаровду чакырып, ошону кийинчерээк башчы кылып алдык. Биз ошону туура тандаган экенбиз. Бүгүн кыргыздардын элдин баардыгы көз ачылды. Садыр Жапаровдун ак экенин, кыргыз эли үчүн чыккан экенин, кыргыз эли үчүн өзүнүн мандатындагы тырышпай берип туруп, кыргыздын байлыгы үчүн деп чыккан экенин бүгүн баардыгы көрүп турат. Биз ошондо элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, газета, анан кийин мындай дистерди таратып жүргөнбүз да. Дистер таратып жүргөнбүз. Эми Аскар Акаевичтин, Алмазбек Шаршеновичтин дагы убакыты өтүп кетти. Ошол учурда Сооронбай Шарипович айтты эле, Садыр Жапаров ал эч бир кылмыш кылган жок, эч жерде уурдаган жок, эч жерде саткан жок. Бирок мен камаган жокмун, Алмазбек Атамбаев камаган, туура түшүнгүлө деп айткан. Бирок убакыт өтө берди, 2 жылдан кийин соттор боло баштады. Соттордун баары кайрадан Садыр Жапаровду камай баштаганда, жогорку сот басында биз айтканбыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович президент болуп, толук ыйгарым укукту алганыңызга 2 жылдын жүзү болду. Эгерде жогорку соттон дагы Садыр Жапаров акталбай турган болсо, анда бул иштин баардыгы сиздин мойнуңузга жүктөлөт. Алмазбек Атамбаевдин мойнунан толук түрдө алынып туруп, Сооронбай Шарипович сиздин мойнуңузга жүктөлүп калат. Ошондуктан убакыт кеч эмес. Актап кое турган болсоңуз, же чыгарып кое турган болсоңуз, анда сиздин айырыңыз таптаза ойдон калат. Бул баардыгы Алмазбек Атамбаев каматкан боюнча тарыхта калат деп айтканбыз. Бирок тилекке каршы ошол сөздөр ордунан чыккан жок. Сооронбай Шарипович баштаган бийлик соттору бүгүнкү күнгө чейин соттоп жогорку кеңешти. Бирок акыркы убакыт калган. Ага дагы моюнун сунуп туруп Садыр Жапаров ырайым суроо, ырайым суроо катын жолдогон Сооронбай Шариповичке былтыр күзүндө. Бирок буга чейин эч кандай жооп бербестен улам артка жылдырып турушуга келди. Мындан ары 2 гана жолу бар. Бири соттон прокуратура кайрадан берип, жаңы жактайлар ачылган боюнча акташ керек. Экинчиси Сооронбай Шарипович өзүнүн укугун колдонуп туруп, ырайым бериш керек, помилование деп. Эгерде бүгүн дагы белбей созо бере турган болсо, күзгө чейин дагы созом дей турган болсо, анда жаңылышат. Кийинки чогулуштар элдер аргасыз түрдө, анда толук түрдө күнөө өзүңдө турбайбы деп, кызматыңды өткөрүп бер деген сөздү айта баштайт. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру бар. Бая кыргыздар айтат, эсиң барда этегиңди жап деп. Артта убакыт калган жок. Бүгүнкү күндө урматтуу Сооронбай Шарипович, биз каалабайт элек, элдин баардыгы сизди шайлап алган, эми кайра кет деп айтышын каалабайт элек. Кет деп айтыштын аркасы чатак болот. Кет деп айтыштын аркасы чатак болот. Буга чейинки президенттерибиз элдин үнүн укпагандыгы себебинен ушундай чатактар болуп келген. Мындан ары урматтуу Сооронбай Шарипович, элдин үнүн угуңуз, адилеттүүлүктү орнотуңуз. Адилеттүүлүктү орнотуп туруп, тегереңиздеги ар кандай бир туура эмес берип аткан күздө шайлоону ушул өзүбүз эле өткөрүп коелу деп ар бир чатакты ойлонуп берип жаткан кеңештерди укпай туруп, адилеттүүлүктү орнотпосоңуз, баардык күнөө аларда эмес, сиздин мойнуңузда калат. Бүгүн кандай эле Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмаз Атамбаевдер мына тегерегинде кишилердин азабын тартып өз мойнунда жатат коргол. Ошолордун аркасында калып калышыңызды каалабайт элем. Элдин арасында болушуңузду каалайт элем. Адилеттүүлүктү орнотуңуз, жалпы адилеттүүлүктү орнотуңуз. Жана элдин уулу өзүңүз айткан таза мекенчил инсан Садыр Жапаровду бошотуңуз. Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Урматтуу мекендештер, алыскы атактуу Чаткалдан келген жигитибиз бар. Ал кишинин аты Жусупбек, фамилиясы Кадырбеков. Даярданып турсун, балыкчыдан келген Кырбашев Урмат. Ассаламу алейкум. Алай халк өз кулу болуучу
Урматтуу Азаттык радиосунун көрөрмандары, угармандары, өзүңүздөр көрүп тургандай, Азаттык радиосунун түз эфиринде Садыр Жапаровду колдоо, анын тарапташтарынын саясатчыны бошотуу, актоо талаптар менен чыккан нааразычылык акциясын күбө болуп жатасыздар. Бул жакта чыгып турган трибунадагылар урлам чыгып Садыр Жапаровду бошотуу жана ошондой эле жана башка бийликке сын айткан айрымдары да болуп атат, пикирлерин билдирип жатышат. Буга чейин мындай белгилүү укук коргоочу, активист же саясатчылардан экс-депутат Жылыскан Жолдошова сүйлөдү. Ал Садыр Жапаровдун тарапташтарынын, жактоочуларынын кайрылуусун президентке тапшырганын трибунадан айтты. Андан сырткары Каныбек Осмоналиев, ал ушул экс-депутат Садыр Жапаровду бошотуу комитетинин төрагасы модерациялык кылып жатат. Андан башка белгилүү депутаттарды, экс-депутаттарды, саясатчыларды көрө алган жокпуз. Эсиңиздерге сала кетсек, Садыр Жапаров кумтөр маселеси менен өкмөткө, бийликке сын пикир айткан саясатчы катары белгилүү. Акыркы учурда ал 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдөгү ошол кезде губернатор Имбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. Ал алгач 2013-жылы ошол окуялардан кийин сыртка чыгып кеткенин, анын үстүнөн кылмыш козголгон болчу. Анан 2017-жылы сыртта туруп Садыр Жапаров бийликти сындаган бир топ кайрылуулар таратып 2017-жылы кайтып келүүсүн жарыялаган. Ошол 2017-жылы кайтып келгенден кийин Казакстан чек арасынан кармалып, ал кирип келе жатканда кармалган. Аны менен кошо Садыр Жапаровдун ондой тарапташы да кармалып, айрымдары соттолду. Садыр Жапаров абакта жатканда анын баласы, атасы кайтыш болгон. Алардын топо салуусуна өкмөт бийлик дагы уруксат бергенин эсиңиздерге сала кетели. Садыр Жапаров боюнча башкы прокуратура 6-февралда билдирүү тараткан болчу. Анда Садыр Жапаровду жатак абакка которууга же жазасын өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотууга, шарттуу бошотууга болбойт. Анын мөөнөтү 2026-жылдын 5-октябрында аяктайт деген маалымат тараткан болчу. Жапаров 2020-жылы 6-февралдан тартып жатабакка которулушу керек экенин анын адвокаты Шарабин Токтосунов билдирип келген. Ушул митингдин алдында Садыр Жапаров кайрылуу тараткан. Анда митингге чыгуунун кажети жок экенин, 2-мартта белгиленип жаткан митинг башканакка бурулуп кетүү максатында атайын алдында ала чагымчылдар даярдалган тууралуу маалыматы бар экенин белгилеп, талапкерлердин митингге чыкпоо, анда чыкса дагы мындай кармануу талаптарга, мыйзамдарга жана чагымдарга алдырбоого үндөгөн болчу. Ал Садыр Жапаровдун ал катын азыр бул жакта уюштургандар калайык элге түшүндүрүп, ошол элдин тынчтыгын, мыйзамдуулукту сактоого мындай улам кайра чакырып жатышат. Бул жакта жүздөгөн адамдар турат, митинг уланып жатат. Милиция кызматкерлери, тартип коргоо органдары ушул чогулгандардын сыртын четинде автоунааларында, атайын автоунааларында байкоо салып турат. Биз алар менен байланыш мындай пикирин сураганыбызда канча адам келгенин так айта алышкан жок, бирок бул жерде милиция кызматкерлери абалды көз салып турганын айтууда. Мына трибунадан дагы өзүңүздөр көргөндөй Каныбек Осмоналиев ушул митингге чагым кылганга аракет кылгандар болуп жатат, бирок ага жол бербегөнүн кайра айтып жаткан учуру. Ассаламу алейкум, кыргыз эл. Мына 7 дубандан чогулуп, ушу акыйкат издеп атат. Баарыбыз акыйкатты айталы деп келдик. Бизди эч ким үгүттөгөн жок. Мына балыкчыдан келдик. Ушу акыйкатты талап кылып келдик. Бул жерде баарыбыз эле оюбуз бир. Бир эле Садыр Жапаровдун 2005-жылкы айткан сөздөрү азыр ушул жерде болуп жатат. Бир эле кумтөрдү көтөргөн эмес Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун көтөргөнү чек ара маселелерин айткан ошол убакта. Көп нерсени айткан, көп маселеси бар болчу. Чындыкты айтты. Мына азыр күнөөсү жок. Дагы ушул убакка чейин камалып отурат. Мына азыр чек ара маселеси аябай курчуп келатат. Мына биздин өзүбүздүн жоокерлер турат ошол жерде, зымы жок. Куралдар бар, бирок ата албайт. Жоокерлерди наоборот
карапайым халк коргоп атат, жокерлерди коргоп атат карапайым халк. Биздин күч өкүлдөрү дагы, мындай эмелер дагы ошону көрүп атат, билип атат. Депутаттар ошонун бири да бияка келип мына азыр бирөө дагы сүйлөгөн жок. Мына шайлоо деп баары чыгып сүйлөп атышкан. Мына азыр акыйкат десе акыйкатты сүйлөгөн бирөө жок, келген жок эч ким. Мына бирөөсү чыгып келип ушул жерден айтса болот деле партиясына мына ушул кийинки кадамыбыз ушул акыйкаттык менен десе болмок, эч ким жок андай. Биздин ошо талаптарыбыздын бирөөсү Садыр Жапаров абызды бошотушсун. Бошотуп эле койбостон алып келип депутат мандатын берип кайта иштетсин. Кыргыз элине үйүп элим жерим деп камалып жатат. Мына азыр бирөө бирдеке десе эле камайт экен, антет экен, мынтет экен дейт экен. Камаса мына камашсын. Садыр Жапаров абыз деле жатат ошол жерде. Башка мынча көп элди ката албайт эми. Бүт ачыкка чыга баштады мына азыр. Чек ара маселесин дагы эме эч кандай мындай эчтеке көргөзө алышкан жок. Мына биздин только эле ошол алтын күнтөр эле эмес, жерибиздин баарын басып атат. Мына элдер чыкты. Жерибизди ушу эмелерге берсин деп чыккан жок да. Ошолорго бербейли деп чыгып атат. Булар бербейли деп чыкса, ага каршы болуп атат. Бул жакта митингде сүйлөгөндөр ар ким ар кандай маселени көтөрүүдө. Маселен, бул жигит ушул жер маселеси боюнча митингде сүйлөп жатат, бирок биз эскерте кетели, бул түз эфир, бул жарандардын жеке пикири. Бул албетте расмий органдар эч кандай чет өлкөгө жер берилбегенин буга чейин айтышкан. Андыктан ушуну эскерте кетели, бул түз эфир. Садыр Жапаровдун тарапташтары чыгып түз эфирде сүйлөп жаткан жеке пикирлери. Урматтуу мекендештер, азыр Сагынбек мырза дагы бир ырын арнагысы келип атат сиздерге. Сагынбек Момбеков бул саясий окуяларды ырдап жүргөн ырчы катары белгилүү. Ал азыр элге ушул ырдап берген деген сөзүн пикирин айтып жатат. Чакчаш керекпи бизге? Келгенин буга чейинки Садыр Жапаровдун митингдеринде дагы Сагынбек Момбеков өзүнүн катышуусу менен ырлары менен ырдап жүргөнүн белгилүү. Эскерте кетели, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон. Ал 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп